Кудайдын чакырыгы 30-июнь. Анткени мен сенин Кудай теңириңмен. Сенин оң колуңдан кармап, сага мындай дейм: коркпогун. Мен сага жардам берип жатам. Коркунуч, ушул сезим сизге таанышпы? 2020-жылы адамзат туш болуп калган шарттарда баарыбызды коркунуч басты. Коронавирус деген сөздү балдар да, карылар да баардыгы билип калышты. Балдарыбыз апа деген сөзгө караганда маска деген сөздү көбүрөөк айтып калышты. Ар бирибиздин жекече жашообузда да жүрөккө коркунуч алып келчү шарттар болуп калат. Ошондо биз эмнеге көбүрөөк көңүл бурабыз? Кудайдын улуу убадасын эстетип кеткибиз келет. Мен сенин Кудай теңириңмин. Сенин оң колуңдан кармап, сага мындай дейм: коркпогун, мен сага жардам берип жатам. Эки кыз эже сиңди күйгүмдө үйгө кайтып келе жатышкан. Атасы алдынан тосуп келе жаткан. Атасына жете электе эле бир короодон чоң ит чыгып, кыздарга атырылып үрө баштады. Улуусу сиңдиси үчүн жоопкерчиликти сезип, алдыга чыгып, коркпо, коркпо деп итти кубалаганга аракет кылып жатты. Сиңдиси коркпой калган жок. Андан да катуу ыйлап жатты. Анткени эжеси деле ал иттен коркуп жатканын көрдү. Аңгыча эле атасы жетип келди да кыздарына коркпогула деп кыйкырып койду да итти бир заматта кубалап жиберди. Эми кыздары таптакыр коркпой калышты. Анткени атасы жанында, ал иттен коркпойт. Кудай биздин жаныбызда деген сөздөр көнүмүш эле сөздөр болуп калбаса экен. Коркпогун, мен сага жардам берип жатам. Сенин оң колуңдан кармап турам деген сөздөрдү бизге Кудайдын өзү айтып жатат. Ал коркпогула деп жатса, коркпой эле койсок болот.